кетип атам, сүйлөнүп атам, өзүмө батпайм. Алардын айткан суммалары азыр көп адамга айтсам ишенбеши мүмкүн, бирок жалданма болуп иштегенден намыстанам. Азыр менде кандай десем, менде ошол финансылык булактан 3-4 бар. Азыркы кирешем Азаттыктан алда канча көп ооба. Аны мен көрүп турамбы, өзүм ишендимби? Болду, мен ур деп эле чыгарам. Ошо какылдаган киши жок болуп атпайбы өзү? Какылдай албай атышпайбы? Кана мадымарча какылдап берсеңер, кандай эле ошо 90 депутаттын бардыгы. Андай эмес да. Мен өзү эгерде журналист болбосом, мен азыр Кудай сактасын го, түрмөдө отура белем, билбейм. Мен өзү абдан балалыгымда көп мушташкан. Салып берсе дейсиң го, салып берейин дейсиң, ошо салып бергенге абдан татыктуу, абдан суранган адамдар болот да, ошо урчу мени дегендейчи. Анан бирок ура албайсың. Ошол Азаттык өзү чын-чынына келгенде Азаттык абдан картайды. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул журналист бейтарап болсун, тиги бу дейт. Бейтарап болмоктон бале болгон күндө дагы журналисттин тиши болуш керек да. Кыргызстандыкынан ала турган болсок, BBC-ни угам, бирок BBC-де мындай. Аны көңүл ачыш үчүн уга турган болуп калды да BBC дагы. Буларга туура кеңеш берген, туура акыл айткан адам болсо, буларды аябай пайдаланып жакшы иштетсе болот экен деп ойлойм. Ыдырыс көптөн бери маектешүүнү каалап, бирок убакыт сааты бүгүн чыкты окшойт. Атайын убакыт бөлүп келгендиң үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Негизи Ошто, Жалал Абад, Баткен бул жактардын баардык маселесин билип бүттүңүз окшойт. Алардын баардыгын чагылдырып келе жатасыз. Анан азыр болсо ушул Бишкекте съемка жасап жүргөн учуруңуз экен. Азыр кайсы көйгөйдү көтөрөйүн деп турасыз? Мен көбүнчө ушул Ош Жалал Абадты жакшыраак билет экенмин, жакшыраак түшүнөт экенмин да. Ошон үчүн жакшы түшүнгөн жериңе көбүрөөк барасың да. Ошон үчүн мен көбүнчө ошол Ош менен Жалал Абадты көбүрөөк Ош менен Баткенди көбүрөөк чагылдырдым. Анан Жалал Абадты көп түшүнө бербейм өзүм. Жалал Абадты жакшы билбейм. Ошон үчүн Жалал Абадтан тарткан съемкаларым азыраак. Анан көбүнчө Бишкекти тартып калам. Анан бул жолу да ошо Бишкекке келгенмин. Бишкекте жанагы азыр кечээ президент дагы кайрылып сүйлөбөдүбү, жанагы профсоюздардагы мүлктөр боюнча. Анан мен ошол профсоюздагы ээленип, бирок азырга чейин кертилип, четинен жок болуп аткан жанагы пансионат, профилактория, эс алуучу жайлары, кыскасы ооба, эс алуучу жайлардын азыркы абалын бир көрсөтүп бергим келип атат да элгечи. Мен ошолорду мамлекетке алып туруп эле, эч ойлонбой туруп эле сатыш керек, же болбосо көп жылдык ижарага бериш керек деп ойлойм да. Анан ошону эмне үчүн ушинтип атканын мен түшүндүрүп бергим келет да. Себеби жөн эле кармап отуруп эле, эч кимге ыраа көрбөй, эч кимге жок ага да бербейбиз, ага да бербейбиз, буга да бербейбиз деп отуруп, анан ошол жердеги чалдар четинен кертип жеп атпайбы азыр, жана тортой кылыпчы. Ошентип жок кылып бергенден көрө, ижарага берип койсоң, аны бирөө акчасын улажит этип оңдойт. Ал жок кылып бербейт. Андан сырткары жанагы өнүктүрөт, салык жанагы кирешелерин түшүрөт дегендей. Ошодон коркпош керек дейм да, мен ошону түшүндүргүм келет. Бийликке деле, элге деле. Элде азыр мисалы биз бир нерсени сатыш керек десең эле корко беришет го. Мисалы башка өлкөлөрдө, мисалы айрыкча өнүккөн өлкөлөрдө көп жанагы нерселер элдин колунда да, бийликтин колунда эмес. Бийлик болгону бир эле милдети бар өзү чын-чынына келгенде. Салыгын эле жыйнап эле, ошо салыкты урдатпай, таза, доолап эле алып жыйнап, ошону иштетип берип эле отурса болду эле да. А биздикилер жок, баягы муну мен кылам, бул заводду мен башкарам, муну мамлекетке алабыз деп отуруп эле анан эптей албай калып атат, урдатып жүрүп атышат. Мамлекет жакшы менеджер боло албай атат. Бул эч качан болгон эмес да, мамлекет эч качан жакшы менеджер болгон эмес, боло албайт дагы. Ошону биз эл дагы, бийлик дагы түшүнүш керек деп ойлойм. Ыдырыс, акыркы иликтөөлөрүңүздүн бири ушу абдан резонанстуу болгон, жана азыр өзүңүз токтолгондой эле профсоюз уюмдарынын жанагы мүлктөрдү колдон колго өтүп, сатылып, менчиктештирилип кетип аткандыгын иликтеп чыктыңыз. Бул маселеге сизден кийин президент дагы кайрылып, өткөндө мындай бир ачуу бир оюн айтып алды көрүнөт. Анан кандай ойлойсуз, бул маселе эми аягына чейин чыгабы, мындай үмүтүңүз барбы? Эми президент айтып аткандан кийин биз аны каалайбызбы, каалабайбызбы, олуттуу кабыл алышыбыз керек да. Өзү президент айткандан кийин баштап мисалы бирөөнү камалыш керек деп эртеси чыгарып коюп, анан бирөө аябай көп урдап атыптыр деп анан эртеси сыйлык берип аткан видеолорун көрүп атпайбызбы?
ошондой болуп калышы деле мүмкүн. Бирок биз баары бир адамбыз. Анан үмүтсүз шайтан дейт, ошон үчүн үмүттөнөбүз. Азыр эми президент ошентип айтты, айткандан кийин ошого жараша бир аракеттер болот деп үмүт кылам да, эми эмне кылабыз. Президент күчү бар дегендей, баягы президенттин демине аш бышат дегендей сөз да. Сиз көтөргөн маселеге коомчулук, мындай резонанстуу маселеге коомчулук өзүнүн пикирин билдирди. Бул сиздин жеңиш деп эсептейсиз да анда, демек? Ооба, ооба. Эми профсоюз маселесинде бир эле Ыдырыс баатыр боло бербеш керек. Ыдырыс эле баатыр эмес. Ал жерде мага чейин баягы депутаттар ошол маселени көтөрүп жүрүштү. Анан өздөрү дагы баягы бири-бири менен чабышып, бийлик талашып, кабинет талашып, ызы-чуулар болуп аткан, башка журналисттер аны чагылдырып аткан. Анан баягы Оштогу пансионатты чагылдырганда эми баягы шапалак менен эми бизге элге ошол зрелище аябай керек экен да. Ошол зрелище болуп кетти, ошон үчүн эл көңүл бөлдү дейсизби? Көңүл бөлүп калды да. Бул эми абал ошого алып келип калды кырдаал. Сиз негизи түштүк регионду азыркы учурда YouTube каналыңызды барактап көрсөк, мындай элдин баягы аябай көкөйүнө көк таштай болуп тийип калган социалдык маселелерди көбүрөөк көтөрүп жатасыз да. Теманы кантип тандап атасыз? Теманы Сунуш кылып келишеби? Өзү негизи мындай, менин жана телефонумду ала келбеппин, машинада калыптыр. 2 телефонум бар. Бирөөсүн өзүм колдоном, анан бирөөсүн жана элге деп чыгарып койгом. Антпесем мен WhatsApp группага ачып койгонсуз. Ооба, антпесем мен үйдө ата-энем менен дагы тууган уруу менен да сүйлөшө албай калдым да. Себеби эл чала берет. Баягы дайыма занят боло берет. Анан үйдөгүлөр чала алышпайт мага. Ошодон улам анан 2 телефон кылып бөлдүм. Анан элде ушунчалык маселе көп экенине мен азырга чейин таң калып бүтпөйм, анткени кандай десем, жөнөкөй эле чечилип кала турган маселелерди, мисалы, милиция чечпесе, прокуратура чечпесе, сот 30 жылдап баягы процесстерди алып жүрө берсе, анан маселелер топтоло береткен, отуруп алып, эми кайрылбаганыбыз бир эле, сен калдың, айласыздан кайрылып атабыз, мен билем сен эч нерсени чечип кое албайсың. Бирок жок дегенде коомчулукка чыгарып берчи деген акыркы үмүтү болуп келип атасыз. Ооба, ошондойлор аябай көп чалат да. Анан алардын баардыгы баягы терс, мындай оор эмоция менен чалышат. Аябай 10 жылдап соттошуп, талашып жүрүшүп, акырында анан мындай психикалык жактан дагы ооруп, жабыркап адам. Анан мага чалат дагы, и ошол баягы эмесин, эмоционалдык абалын мага да өткөрүп бергиси келет да адамдарчы. Кайда өтүп деле кетсе керек ага. Айтып бергиси келет. Анан аны угуш үчүн дагы көп энергия керек. Туура. Жүк да алчы. Анан ага реакция кылып, ушундай болду эже, туура, мындай болгон турбайбы, макул эже, өз негизи бул эже мындай болот да, анан андай болот да деп түшүндүрүп отуруш үчүн дагы ошол информацияны алып, сиңирип, өзүң аркылуу өткөрүп, анан ошого жараша бирдемени айтып беришиң керек да. И ошол дагы аябай жүк болот экен да, оор болот экен. Анан биринчиден ошол жанагы телефондогу келген арыздар, көбүнчө маалыматтар. Андан сырткары мен өзүм деле эмем да мындай жолдо кетип атып эле, мисалы өзүмө эмне жакпаса ошону айткым келет да. Мен өзү негизи муну ушинтип эле баштагам, өзү YouTube каналды ачып баштаганда. Бир жолу машинам бузулуп калып, анан жөө кетип атам да. Анан жумушка жөө кетип атсам, ушул тротуар бир жер бар, бир жер жок, бир жерге кум төгүлгөн, бир жер тикен басып жатат, бир жерди казып коюшкан, бир жерди тосуп алган, ушундай. Жийиним келип ошону баягы түз эфирди жандырып алып, сүйлөнүп кетип атам, сүйлөнүп атам, өзүмө батпайм. Мен өзү баягы тротуарды ким тосуп алган болсо, ошол жерге келгенде мен кызылым көтөрүлүп кетет да, ушундайчы. Анан ошону айтсам, баягы элдерде көрсө, бул элдердин аябай баягы проблемасы экен да. Элдердин баардыгы билет экен. Баардыгы күнүгө ошодон азап тартат экен, бирок айтышпайт. Анан ушундай да бул деп. Акыры анан адамдар көнө баштайт экен дагы, ошол тротуарды бирөө тосуп алса, урдап алса, бирдеме тосуп койсо. Ага жергиликтүү бийлик деле көнүп калат. Ооба, анан аны кадыресе көрүнүш катары кабыл алып калат экенбиз да. А мен ошону кадыресе эмес бул дегим келет да, ошону айткым келет. И ошентип эле тема ошентип эле чыга берет экен. Мен эми өзгөчө адам эмесмин да. Мен сиз сыяктуу эле, мен сыяктуу эле баягы жолдо басабыз дегендей.
Анан ошол мага жолтоо кылып атса, демек башкага да жолтоо кылып атат да. Канча убакыт ошонун баардыгын анализдеп иликтейсиз? Же командаңыз барбы, же ушунун баарын жалгыз өзүңүз жасап атасызбы? Анткени мунун баарын жасаш үчүн билбейм, сиздеги күчтү көрүп кээде энергияңызга таң берем да. Жок, энергия жетпейт. Энергиянын аздыгынан мен дагы эме кылам, мен кыйналам. Ошодон 10 күн, 15 күн жумуш кыла албай отуруп калган учурларым болот. Кээде 2 айлап жоголуп кеткен учурларым болот. Себеби энергия жетпей калат чындап эле. Адам чарчайт, баягы выгорание болот дегендей. Туура, туура. Анан команда жок менде. Команда эми Эмне топтой албай атасыз? Сизден окуп үйрөнгүсү келгендер менимче аябай эле көп болуш керек. Ыдырыс Ысаковдун мектеби да ачып койсоңуз эмнеге болбосун? жок, ачып коюш оңой. Анан элдерди топуратып топтоп алыш деле оңой. Бирок аларды кийин көзөмөлдөш кыйын. Анан алардан кийин кандай муун чыгат, кандай эме гибридтер чыгат. Мен ошодон корком. Себеби ишенбейм да, биздин жумушта баягы соблазн көп. Мисалы бирөө арызданат, анан аны барып тартсаң аркы экинчиси келет. Ой, ушун чыгарбай эле койчу, ошого каалаган акчаңды берейин дегенге окшогон эмелер келет. Адамдар болот. Алардын айткан суммалары азыр көп адамга айтсам ишенбеши мүмкүн, бирок космос да эми мындай алганда, мисалы мен кимдир бирөө үчүн балким бул аз эле акчадыр, бирок мен үчүн ал космос. Мисалы $100,000 берет элем, $50,000 берет элем деген акча. $50,000 бир Бишкекте мына Борбор калабыздан бир жапжакшынакай квартирада мисалы туралы. Ошончолук чоң суммадагы нерселер менен айтып азгырышат да, азгырганга аракет кылат. Анан мен ошентип команда чогултуп алсам, эртең Ыдырыстын командасында иштеген бирөө анан ушинтип келиптир, анан менден ушинтип коркутуп, анан ушинтип акча алыптыр деген сөзүнүн чыгышынан аябай корком да. Ошон үчүн баягы өзүм ишенбегенден кийин муну раз аны көзөмөлдөп кармап турганга өзүм ишенбегенден кийин мен аны баштабай эле коюшум керек дейм да, корком да. Азырынча анда даяр эмес экенсиз да, буга? Азыр менде операторум бар, бухгалтерим бар. Бухгалтерде мындай жалдап алганбыз. Анан өзүм. Ушул сиз айткан соблазн деп коелук, ушул тобокелчиликтен сизди эмне коргоп, эмне сактап атат? Мен дагы таң калам да, анткени биз билебиз да, көп эле кесиптештер кээде ушул нерсеге азгырылып кеткен учурлар аябай көп болот да. Ички бир стержень күчтүүбү? Мен эми баягы өзүмдү өзүм мактап эле отургум келбейт го, бирок эми мен биринчиден намыстанам да. Мындай жалданма болуп иштегенден намыстанам. Мисалы мага көбү чалышат. Ыдырыс, кандайсың, жаксыңбы? Сага ушун бир материал бар эле да, ошону заказ берели деди эле да дегенде эле айтам мен. Сиз ошол анда мен антип жалдай турган болсоңуз, ошо жалданма журналисттер бар. Ошолорго кайрылсаңыз каалаган сөзүңүздү айтып берет. Мен антип сиз каалаган сөз сүйлөбөйм, сизди антип заказ берип, антип мен сизге жалданбайм да. Деп эле кыркам ошону. Катуу элечи, ол көңүлүнө карабай элечи. Анан көбү кечирип кой, мен антейин деген эмесмин, эми сенин баягы эмне дейт, жол кире, баягы гостиница, ошого окшогондор чыгымдарың болот да эми, бензин-сензинге дебей. Жок, мен аны дагы албайм ошол. Анда сизде эмне бизнес барбы? Болбосо, билбейм, YouTube каналдан эле азыр Кыргызстандын шартында үй бүлөнү багып кетиш кыйын эле го дейм. Ооба, мындай. Азыр же сизди баягы оппоненттериңиз айтмакчы, чет өлкөдөн эң чоң гранттар сиздин фондко же сиздин ишканага эле түз келеби? Азыр менде кандай десем, менде ошол финансылык булактан 3-4 бар. Сыр болбосо? Сыр болбосо айта алам, мисалы кадимки үй бүлөлүк жанагы эме. Үйдө айылда мисалы мен көчөдөн картошка, сабиз, пияз дүкөндөн сатып албайм да көбүнчө. Аны биз үйдө кадимкидей эле дыйканчылык кылып айылда. Канча гектар жериңиз бар? Жок, ал көп эмес, мисалы чакан жер, огород деп коебуз. Түндүктө огород дейт, түштүктө тамарка дейт аны. Тамарка, тамарка. Тамаркабыз бар. Ошол тамаркадан эле мисалы эрте жазда апам чакырат, кел мына картошканы эк, мына жерге эме помидор эгишибиз керек, картошка эгишибиз керек деп барабыз. Картошка, сабиз, пияз, болгарский ошого окшогон баардыгын эгип келебиз. Анан мал барып чаап, отоп дегендей. Чөө оруп дегендей турам. Анан кече жакында эле барып картошканы жыйнап, белимди ортуп келгем. Ушундай. Анан ал эми кадимки үйдөгү эме.
Ал эми күнүмдүк жемишкениңерге кетет. жемишкенибизди ошол эме кылат. Андан сырткары мен жанагы өзүмдүн көрөрмандарым үчүн деп жанагы өзүмдүн Мбанк номурумду дайыма жарыялап коюм. Анан кээ бир адамдар 1 сом, 10 сом, 50 сом, 700 сом, 500 сом, кээ бир адамдар 2000 сом ушинтип ыргытып коюшат. Анан Мбанктан элечи. Ал жанагы донат деп коет го, азыркы жаңы ушундай түшүнүк бар. Эгерде сен кимдир бирөөгө фанат болсоң, болельщик болсоң, ошого ишенсең, анын иши улансын дей турган болсоң, колдоо иретинде ошо 50 сом, 100 сом ай сайын баягы патрон деп коет, ушинтип турушат да. Ал кирешем бар. Ошону менен мына мисалы бензин, кээде жанагы мейманкана, кээде мисалы тамактанабыз ошого окшогон нерсени жабат. Ал мен өзүм жүргөн турганымда. Андан сырткары чындап эле жанагы чет өлкөлүк гранттар деп атпайбы? Грант алынат. Техникалык жанагы жардамдарды мен алып турам. Антпесең, мисалы мына камералардын бардыгы азыр 2000 доллардан өйдө турат бардыгы. Азыр мисалы сизде деле 3 турат мисалы. А менин азыр 3 камерам жок, болгон 1 камерам бар. Анан штативтерин улам ушинтип техникаларымды көбөйтүп алганга аракет кылып атам. Ошентип техникалык жанагы колдоо, ошол жанагы гранттык негизде ошол жардам. Такай каржыланабы? Ал уюмуңуз сыр болбосо же айта албайсызбы? Кайсы уюм аркылуу келет? Жок, кайсы уюм аркылуу экенин элдин баардыгы билет. Мына интернет сорос деген сыяктуулар да. Анан ал кээде такай болуп калат, мисалы 1 айлык, 1 жылдык дегендей. Анан кээде кыска эле болуп калат. Ошол бар. Андан сырткары дагы кирешем. Мен рекламадан табасызбы? Рекламадан 2 түрүнөн келет. Бирөөсү кадимкидей түз баягы мурда YouTube'дун өзүнүн рекламасынан айына бир 2000 доллар түшүп турчу эле. Кийин баягы Россияда тополоң башталгандан кийин Россияны ошол монетизациядан өчүрүп койшкан да, ошодон кийин түшпөй калды. Азыр бир ошодон бир 200 доллар, 300 доллар эле акча түшөт. Көп түшпөйт. Анан ошодон улам мен түз рекламалай баштадым. Мисалы баягы көрсөңүздөр чыгып калат. Эме деп, мисалы грузоперевозка деп, клиникалар ошолор чыгып калат. Анан ошолордун бардыгынан түз акча түшүп турат. Алар дагы мен үчүн чоң киреше. Андан сырткары ал ошол ири киреше болуп түшүп берет да. Мисалы бир төлөгөндө эле, мисалы бир жиберишкенде 200 миң, 400 миң, 700 миң ушундай жөнөтүп коюшат да. Анан ал чындыгында мындай өзүм бүтпөгөн иштеримди бүтүрүп алганга, мисалы чоң ири иштер болот го, мисалы айылга барып үй салышым керек дегенге окшогон, же машина алышым керек деген, же болбосо бир кредитиңди ошол дүңүнөн чарчап каласың го, акырында кредит алгандарын төлөй албай элечи, ушун тезирээк бүтүрсөм экен деп. Ошого окшогондоруңду бүтүрүп аласың да. Азаттыкта иштеген журналисттердин айлык акылары аябагандай жогору дешчү эле. Азыр болсо Азаттыкта иштеп кеткен Ыдырыс менен азыркы Ыдырыстын ошо каржылык потенциалы кандай? Анткени сиздин бардык ошол материалдарыңыз чыкканда эле сөзсүз эле сизди ошо батыштан эң чоң киреше сизге келет деп байлап атышпайбы? Жакшы экен анда. Ошону берип койгула мага. Эме Азаттыкта өзү негизи мындай да. Азаттык бул мурда жаңы ачылганда канча акча төлөп атса журналистке, азырга чейин ошол эле акчаны төлөйт. Көбөйгөн эмес. Болгону Азаттыкта жанагы эме бар. Мындай компенсация кылып турат го, жанагы не деп коет, ошонун өзүнүн термини бар. Социалдык пакет катары бар. Жок. Эмеси бар. Сомдун курсу, доллардын курсу жанагы эме болгон күчүн жоготот деп эсептелип. Конвертация кылып турат экен. Жок, конвертация эмес, компенсация сыяктуу да, эми мисалы жылына 0,2% ушундай бөлүп кошуп турат. Бирок ал деген сөз ал мизер эле, көп акча эмес. Эми ошентип айта турган болсок, мисалы азыр Азаттыктын айлыгы бир орточо алганда бир 800 доллар болсо, 90-жылдары деле 800 доллар болчу да. 90-жылдары 800 долларга бир квартира келчү да Бишкектен. Же болбосо 2 айлыгыңа бир квартира алсаң болот эле. Биз иштеген маалда андай болгон эмес. Демек азыркы кирешеңиз көбүрөөк экен да? Азыркы кирешем Азаттыктан алда канча көп боло. Азаттыкта иштегенде мен 45 миң, 50-55 миң ушундай акча алчумун. Мен себеби өтө жакшы иштечү эмесмин. Бирок мындай ортодон жогорураак өзүм ошентип баалайм да. Аймактагы кабарчы үчүн ошо ортодон жогорураак деңгээлде иштейт элем. Анан аймактагы кабарчылар Азаттыкта мындай.
фиксированный жанагы айлык оклад албайт. Алар эме алышат. Жанагындай кылган ишине жараша деп коет го, гонорар. Анан ошондо мен 50-55 тегерегинде айлык алчумун, мындан 5-6 жыл мурун. Анан бирок ал жакшы акча болчу. Мисалы ошол маалда салыштырганда, мисалы ЛТРдин, КТРдин же башкалардын акчасына караганда тең эсе жогору да. Ошон үчүн айтып калат, азаттыкта иштеп акыйкаттык жөнүндө сүйлөш оңой депчи. Айтыңызчы, Ыдырыс мырза азаттыкта иштеп жүргөндө материалды болушунча бейтарап берүүгө аракет кылчу эле. Ал эми азыр эркин журналист катары өзүнүн стили менен кетти дагы, экинчи тарапты берүүгө ашыкпайт деп калышат да. Туура. Себебине айткан жүйөлөргө макулсузбу, жокпу? Мен макулмун, себеби мындай да, адамдар көрүп турат, байкап турушат, көргөнүн айтып атышат. Мындай, азаттыкта бир жагынан алганда ошол стандарт бар, ошол стандарт жакшы, бирок ошол стандарт деп эле көп учурда биз билебиз да, мисалы, кандай десем, мисалы сизди бирөө кандай десем, чаап кетти дейли, урдап кетти дейли. Анан сиз ыйлап атасыз да, ал камерада турат. Сиздин ыйлап атканыңыз, ал сизди уруп атканы, чаап атканы камерада турат. Анан сиз дагы айтып берип атасыз. Мени жөн эле келип туруп ушинтип чапты, анан мынтип урду, анан мындай кылды, анан мен оозуман кан кетти дегенге окшогон сөздөрдү сиз айтып атасыз. Айтсаңыз, анан аны камерадагы ишенбесеңер тетигинде камера турат. Муну ошодон алсаңар десең, азаттык барып ошодон камерадагы эмени дагы көрсөтүп атасыз. Анан очевидцтер дагы бар да, эми көөлөр. Алар дагы сизди уруп атканын тартып калышкан. Ошолор турат. Анан азаттык ошону менен алымсынбайт да, ошогочу. Ал айтат, барып ошол берки каарманды таап, жанагы Майрам эжени неге урду экен ошону сурап келгиле дейт да. Анан андан барып сурасаң не дейт ал? Ал урган эмесмин дейт да. Жок, мен ал жөн эле кетип атсам өзү асыл деле мындай кылып койсом эле тип кетти деши мүмкүн да. И ошол анын жалганына дагы азаттык орун берет да. Ал гырт жалганчы, ал ага мындай эменин орун бериштин көп деле зарылчылыгы жок да. Ансыз деле көрүп атат. Урган фактысы бар. Бардыгы болуп атат. И ошондо дагы алымсынбай баягы ошону барып үнүн алып келчи дейт да көбүнчөчү. Анан мен ошодон улам баягы ууруга үн бергим келбейт, ачыгы. Себеби биз билебиз, ал ууру. Ал элдин бардыгы билет, ал ууру. Анан ошого урдаган кишиге барып алып, сиз неге урдадыңыз эле десең, мен урдаган жокмун дейт да. И ошол урдаган жокмун деген сөзүн элге бересиң да, эл ойлойт да, урдабадым деп атат го деп чыгат да элчи. И аны беркилер билет ошол ууруларчы. Ушинтип койсом болду да дейт да. Айта берет ушинтип. Менин бизнесим бар, менин атамдан калган байлыгым бар, мен урдаган эмесмин деп актанып чыгышат. И ошону анан адамдар кээ бирлери туу кылып, муну айтып атпайбы өзү? Атасынан калган байлыгы бар экен. Ал урдабаптыр го, урдабадым деп атат го. Неге эле аны ушинтип айыптап атасыңар деп сөз чыга берет да. Ошон үчүн мен баягы ууруу, аны мен көрүп турамбы, өзүм ишендимби? Болду, мен ууру деп эле чыгарам. Анан сен неге урдадың эле? Сен уурусуңбу, уур эмессиңби деп мен барып сурагым келбейт. Кээ бир учурдан да сиз укук коргоо органынын мындай ролун деле аткарып коет экенсиз да. Жок, андай деле эмес. Эми мен өзүмдүн ички туюмума, ички ынанымыма ишенесиз. Таянам да. Анан мен бир нерседен мындай, балким кандай деп айтсам, мен билем көп деле туура эмес. Бирок ууру өзүн коргоп алганга жетишерлик каражаты ал бар да. Мисалы мына Райым Матраевди чыгардык го. Ошондо дагы Райым Матраевдин өзүнөн интервью алганга аябай аракет кылып жанагындай кылып атышпады. Анан бирок анда каражат деген акча кенен экен да. Анан чыгып ал журналисттерди сатып алып, активисттерди сатып алып, элге көзү баягы баш көрүнгөндөрдүн баарын сатып алып, анан ошолор аркылуу жок, Райым ака жакшы адам деп чыгартырып атпайбы? То есть ал өзүн коргоп алганга анда акчасы, каражаты абсолютно жетишерлик да. Анан ошондой каражаты бар кишиге кайрадан площадка берип, өзүнүн үнүн айтканга, ага дагы кошумча мындай убакыт берип отуруштун мен кереги жок деп ойлойм да. Актанасыңбы, бар башка өзүңдүн площадкаңды сатып ал дагы, актана бер. Сиз азаттыкта жүргөндөгү бир катар иликтөөлөрүңүз убагында резонанс жараткан. Азыр болсо сизде айрымдар социалдык маселелер менен гана ыдырыс чектелип калды. Ушул деңгээлден өссө болот эле деп, ушул азыркы саясий процесстерге мындай тиш кайраса болот эле деп айтып жүрүшөт. Кошуласызбы, жокпу? Кошулам.
элдин айтып аткан сыны абдан туура. Аны эл айтпаса өзүм деле айтып жүргөнмүн, өзүм мойнума алам. Мындай да, сиз жана энергия жөнүндө сөз кылбадыңызбы? Ал иликтөө деген бул журналистикадагы баягы орусча айтканда высший пилотаж да бул. Туура. Бул абдан оор жумуш. Абдан майда, мындай зергердин ишиндей да. Ал жерде мисалы баягы материалдагы эң баягы сочный, эң маалыматты көп берген бир сүйлөмдөн курап отуруп, бул баягы курак жасагандай да, мынчалык кусокторду курап отуруп, мондой чоң бир буюм жасагандай. Анда ар бир музыканы тандап чыгыш, кайсыл жеринде музыканын кайсыл жеринде, кайсыл ударына келгенде кайсыл сөздү бериш, ар бир сөзүңдү талдап, ар бирин жазып, кайра окуп, чыгып стендап кылып, кийимиңди, кыскасы ал аябай мындай майда жумуш да. Анан ошол ал үчүн менин энергиям жетпей калып атат чындыгында. Ага убакыт дагы көп экен. Мисалы сиз өзүңүз билесиз, YouTube бул күн сайын тамак талап кылгандай талап кылып турат экен. То есть күн сайын жол болбосо дагы ара күндө YouTube'га азык берип турушуң керек. То есть материал берип турушуң керек. А мен ошол материалды берип YouTube'ду ошол мындай бир активин кармап турамбы, же мен иликтөөгө деп жоголуп кетемби? Иликтөөгө деп жоголуп кетсем, мен 1 айлап, 2 айлап жоголом. Себеби иликтөөнү азыр адамдар ооз учунан айтып коюшат, мисалы жарым саатта көрүп койдум, жарым сааттык болуптур да деп. Ал жарым саат үчүн 2 ай жүрөсүң да. Ал кадимки кино тарткан менен барабар да. Анан ага менин энергиям жетпей калды. Убактым жетпей калды. Бирок ойлор бар. Ой бар, анан ошону кээде энергия жетпегендиктен отуруп алып, Facebook'та жазып, ушинтип коем. Анан ошол бул элдер мындай да, биздин эл деп кээде элди айыптагың дагы келет, анан кээде мындай түшүнгүң дагы келет, мындай да. Эл ошондой чоң иликтөөлөрдү, сапаттуу иликтөөлөрдү талап кылабы, каалайбы? Анда ошол өзү ишенген журналисттин багыш керек да, ачык айтканда. Ага ай сайын мисалы жок дегенде ай сайын туруктуу 50 сомдон журналистке которуп турса, краудфандинг деп базар, ошентип турса, мисалы журналисттин эмесинде мындай финансылык маселеси болбойт, ойлонбойт. Ой, мен батыраак ошол материал чыгарып турайын деп мага окшоп баягы чампалап ал жерден барып, бул жерден барып, анан кийин ал антты, бул мынтты, мына деп эле чыгарып койбой, сапаттуураак материал чыгарганга аракет кылат да. Ал үчүн финансылык жактан журналист көз карандысыз болуш керек. А бизде азыр андай эмес да. Анан бир жагынан ошол командаңды эптеп кармап турасыңбы, же ошол иликтөө деп жүрөсүңбү? Иликтөө дейсең, анда бүт үй бүлөң менен ачка калышың керек да. Ошол. А мен аны кандай кыласың? Аны мамлекеттен бир колдоо болбосо, Ыдырыс иликтөө кылып аттыр деп же башка бирөө. Анда мамлекеттен колдоо болсо мүмкүн сиз мамлекеттин саясаты үчүн байланып калышыңыз керек эле да. Жок, мен дегеле журналистиканы айтам. Мамлекеттен колдоо дегенде мамлекеттен түз эмес, мисалы өзүнчө, мисалы журналисттерди колдоо деген мисалы фонддор бар. Ошол фонддорго мамлекет акчасын которуп коюп, анан ошодон көз карандысыз комиссиялар, Ыдырыс жакшы кылат, же болбосо Ыдырыска караганда мисалы ким бар? Менден жакшы деп эч кимди айткым келбейт экен. Чын эле кимди айткыңыз келбей калды, мына таппай калдыңыз. Ооба. Ошол кимдир бирөөгө мисалы акчасын ошол берип, колдоп, ошентип койсо, ошон менен иш жүрөт да. Андай саясат бизде жок. Тескерисинче ошол мамлекет өзү басканга аракет кылып атпайбы? Басып тынч отуругула, сүйлөбөй отуругула, эч нерседен айтпай отуругула деп. Анан иликтөөлөрүңүз чыккан сайын саясий бийлик тараптан бир чакыруу, кыйыр звонок же кыйыр айттыруу деген сыяктуу нерселер болобу, жокпу? Болот, болуп эле турат. Бирок мен ошон үчүн мен дайыма айтып жүрөм да. Мен эч кандай бийликке барбайм. Мен депутат болбойм. Андай оюм да жок, кыялым дагы жок. Туура мен баягы ар бир келгенде буга чейин, Буга чейин ал ылаң да булчу, ал жугуштуу да, ал жугат да. Анан ар бир кыргыз ал ооруду ооруп өтүш керек да ошодон. Анан кээ бир мен Кудайга шүгүр, ошол оорудан айыгып калдым деп азыр өзүм мындай сүйүнөм да. А бирок көп адамдар бар, азыр ошол оору менен ооруп жүрүп, айыкпай өтүп кеткендер бар да. Ошол бир депутат алып, бир мандат тагып, бир ушул мынтип значок тагып ошол жерде бир отурсам болот эле деп.
элге бир көрүнүп коюшум керек эле дос душмандын көзүнө депчи. Бул депутаттыкты ошол дос душманга көрүнүп кое турган статус катары көрүп алышпадыбы? А мен аны антип ойлобойм азыр. Бирок кандай ойлойсуз? Негизи көпчүлүк блогерлер, мындай ошол эле журналисттердин айрымдары деле мындай депутат болгусу келет же мамлекеттик кызматка баргысы келип эле аракет кылып жүрүшөт да. Алардын айрымдарын сиз билесиз, мисалычы. Анан кээде менде деле ошондой ой келет. Мисалы азыр Ыдырыс эгерде азыркы баш мыйзам менен алганда бир мандаттуу округдан талапкер болсо 100% добуш менен мүмкүн өтүп кетмек депчи. Мен көп айтышат. Ыдырыс сен азыр аябай шансың келип турат. Анан оматың келип турат. Сен азыр койсоң эле жыргатат элең, сен койсоң эле өтүп кетет элең, сен койсоң эле дешет. Бирок мен элден карыз болгум келбейт да. Өзүңүзгө ишенбейсизби демек? Ал карызды аткара албай калам деп. Маселе өзүңө ишенгенде эмес, азыр маселе кырдаал ошого жол береби азыркы биздин саясий абалыбыз же жол бербейби? Азыр барып алып, ал жерде ошол кысымга туруштук бересиңби, бербейсиңби деген маселе да. Анан команда жок болсо, өзүң барып, анан ал жерде сүйлөсөң, а сени эч ким колдобосо, көпчүлүк добуш баягы бийликтин колунда турса, а сен сүйлөп кала берсең, а бул какылдай берет деген сөз чыгат анан элден. Баягы Мадумаровду азыр ошентип атышпайбы? А бул какылдагандан башка сөз колунан эч нерсе келбейт деп. Ошо какылдаган киши жок болуп атпайбы өзү? Какылдай албай атышпайбы? Кана Мадумаровча какылдап берсеңер, кандай эле ошо 90 депутаттын бардыгы. Андай эмес да. А бирок элге ушинтип койсо, эл айта берет экен баягы. А бул какылдагандан башка колунан эч нерсе келбейт. Мен ошондой болгум келбейт, чындап эле. Ошондой жоопкерчиликти да алгым келбейт. Анда сиздин оюңузда бар, бирок сиз саясий система өзгөрсө, жок, ошондо деле мен мисалы мүмкүн макул 5 жыл, 10 жылдан кийин. Мен 10 жылдан кийин деле мен ал жерге барып, мен эмне кылам? Мен ошону билбейм да менчи. Мен эмне кылам барып? Өмүр бою эле ушул жумушуңузду аркалап кеткиңиз келет. Демек бул сиздин бир чети баягы жарандык позицияңыз катары. Ооба. Себеби мен ансыз деле депутаттын да чынына келгендечи. Менин мисалы ошол бир 500 миңдей көрүүчүм бар. Анан бирок эгерде материал жакшы болсо, мен туура нерсени айткан болсом, эл өзү эле колдоп, миллиондогон просмотрларды чыгарып берип атышат. Ал деген сөз миллион адам мени укту деген сөз да. Азыр кайсы ошо 90 депутаттын канчасын миллион адам угат мисалы. Ага караганда мен мындай бир аз катуу айтышым мүмкүн, бирок 90 депутаттын кыйласына караганда мен үнүм көбүрөөк адамга жетип атат да. Микрофонум колумда турса, ошончо эл угуп турса, мен жанагы площадкам бар. А мен анан жалынып, суранып, көз каранды болуп, анан ошолордун жанагы эмесине, ошол зданияга кирип алыш үчүн эмне кереги бар мага? Сиздин оюңузду улай бир нерсеге дагы кошулгум келет. Анан менин байкоомдо сиз саясий жактан дагы абдан бышып жетилдиңиз да, акыркы учурлардачы. Мындай ошол бир топ депутаттарга караганда саясий кырдаалга өзүңүздүн позицияны, пикирди билдирип атпайсызбы? Билдирип атам, аны ошол айтып атпаймынбы? Менин өзүмдүн микрофонум бар, менин трибунам бар, менин площадкам бар. Мен андан ошол эгерде саясий бир ойду айткым келе турган болсо, мен ошону айтам. Ал балким таасир этет, балким таасир этпейт. Ошол депутат сыяктуу эле. Депутат ошол жерде отурат, бир сөздү айтат, балким анысы угулат же угулбайт. Ошол сыяктуу. Мен андан алардан эч айырмам жок. Мен уже депутатмын мындай алганда. Албетте, сиз популярдуусуз, бирок рейтинг деген нерсе бул өзгөрүлмө нерсе да. Ооба. Анан дайыма назардан түшпөй келесиз, бирок ошол эле учурда өзүңүз дагы чарчап, бир учур, анан элди дагы чарчатып албайм деген кооптонуу жокпу? Түбөлүктүү эч нерсе жок да. Анан кээде адамды көрүп бат эле чарчайсың, анан иренжип да каласың да. Эми андан эч ким сактана албайт да. Мына кандай десем, мисалы сүйүү деле сууйт дегендей, анан жаштык деле өтөт дегендей, күч кубат деле кетет дегендей. Мен мисалы мен эч ким сулуу деген эмес, бирок ошондо дагы айтып кое берейин. Мен азыр мындан 5 жыл мурункуга караганда сулуураак эмесмин да. 5 жыл мурун азыркыдан көрө сулуураак болгомун да менчи да. А бул табияттын закону да. Мен эми жек көрүнсөм жек көрүнүп кетермин, жек көрүнбөсөм жөн эле кетермин. Акыры бир күн чарчаган күнү болду балдар деп кетермин. Же болбосо эч ким акыры менин баягы чыгаргандарымды эч ким көрбөй, реакция кылбай, эч ким мага реклама бербей калат. Ошондо анан өзүмөн өзүм
четке чыгам да. Ал четке адам ошентип четке сүрүлөт да, болбосо азыр бул табигый нерсе да. Мен ошо табигый нерсени өзү жакшы көрөм. Мен мисалы чал болуп калсаң деле кабинеттен чыкпай ошо кызматың бербей отургандар болот го, Брежневке окшоп. Каримовго окшоп өлүп калгыча ошо креслодон түшпөй отурган. Ал го эми баягы мыйзам менен эптеп, күч менен кармап отурат экенсиң. Мен андай эмесмин де, андай болгум да келбейт да. Ошон үчүн адамдар көрбөй калса, менден тажап калса, все болду. Жакшы кабыла деп эле кете бересиң, башка эме жок. Мен сиздин мындай мүнөзүңүз, жан дүйнөңүз кандай экенин жакшы билбейм. Бирок сиз айрым учурда кээде дээрлик деп коеюн, мүмкүн мен кошулбайт чыгарсыз. Ошол алып барууларыңызда мындай өтө эле агрессивдүүлүк кылып ийгендей таасир калтырат. Кандай дейсиз? Мүнөзүңүздү же өзгөртө албайсызбы, же өзгөргүңүз келеби негизи өзү? Мен өзү эгерде журналист болбосом, мен азыр Кудай сактасын го түрмөдө отура белем, билбейм. Мен өзү абдан балалыгымда көп мушташкан. Көп мушташканда баягы себепсиз мушташкан эмес, мен көбүнчө баягы Адилеттик үчүн баягы чувство справедливости деп коет го, ошондой. Адилеттик үчүн. Ошол сезимден улам. Мисалы, мен мал кайтарып жүрсөм, мен малымды мисалы айда берсе, же кошпой койсо, же болбосо эми кичине балалыктагы нерселер да. Анан оюнда мындай таза ойнобосо, мисалы оюндардын баардыгы атаандаштык го, ошол жерде мындай Оюндун эрежесин бузса, эрежени бузганда мен ошол жерде чыдабай кетчүмүн да, анан мушташа кетчүмүн да. Анан өзүмдөн чоң балдар болгон болсо, күчүм жетпесе да ташты алып алып, үйүнө чейин кубалап барып, эч ким айтпаган сөздү, озгалгыс сөздөрдүн баардыгын айтып, ыйлап, чарчап, анан үйгө кетчүмүн да. То есть мен нанымды, ошол позициямды алдырбай көнгөнмүн. Өзүм жалгыз баламын мен. Жалгыз бала өзүн ошентип коргобосо коргой албайт, башка жолу жок. Мисалы мен коргой турган атам болушпайт эле. Атам айтат эле, бар, мага айтпа дейт эле. Апам болушпайт эле. Анан мен агаларым жок эле. Анан өзүм жалгызмын. Мен дайым жалгыз болуп келгем. Анан ошол мен өзүмө гана ишенип, өзүмө гана таянып жүрүп көбүнчө ошол. Ошого көнүп алган окшойм да. Анан ошон үчүн мен кичинемде билем да, мен ошол мушташып, чоголдонуп ушинтип жүргөмүн. Анан азыр деле кээде мушташкыңыз келип кетпейби ошол учурлардачы, мисалы? Андай нерсе бардыгында болот, бирок ал мына элдин эмеси, элдин назары ал жүк да. Анан мушташа турган ушул кээде кээ бир адамдар болот ушул. Сал берсе дейсиң го, ошо. Сал берейин дейсиң, ошо сал бергенге абдан татыктуу, абдан суранган адамдар болот да, ошо урчу мен дегендечи. Анан бирок ура албайсың, ошол өзүңдү кармайсың. Мен азыр өзүм кармагандагым да булчу. Туура менде агрессия бар. Туура мен аным үчүн элден деле башкадан деле кечирим сурайм. Аны көп мактанып, бул жакшы нерсе деп айтпайм. Уялам. Кээде эмоция экен. Биз эми адамдар сезимдер менен жашайбыз да, биз робот эмеспиз. Биз баягы кайсы бир нерсени жек көрөбүз, кайсы бир нерсени жакшы көрөбүз, кайсы бир нерсеге күлөбүз, сүйөбүз. Анан ошон үчүн ал чувстволордун баардыгы менде деле бар да. Мен деле кайгырам, күлөм, кубанам дегендей да. Анан ошол көрүнөт да экранданчы. Ыдырыс, эми сөз кезегин азаттык жөнүндө сурагым келип атат да. Азаттыктын башына бир сары кара булут айланып турган учурда сиз азаттык жабылыш керек, аны ашыкча идеалдаштырганды токтотуш керек, азаттык жабылса оңолот, жабылбаса тиши жок кемпирдин кейпин кийип, эл артында салбырап жүрө берет деп жаздыңыз эле. Мен атайын мындай муну көчүрүп жазып келдим эле. Азыркы оюңуз кандай? Өзгөрдүбү, жокпу? Эми азыркы оюм деле ошол эле. Мындай да, азаттык өзү чын-чынына келгенде азаттык абдан картайды. Азаттык картайды. Анан азаттык бул жаштардын, бир жаңы толкундардын, жаңы учкундардын уясы болуп турган да. Анан баягы азаттык плюс деп, мисалы, ошодон Султан Каназаров, берки Жанар Акаев, ошол эле кийинки мынау Айзада Касымалиевалар, по-моему, ал да болсо керек ошо командада. Ошол
ошол толкун бир мындай болуп кетти. Кеткенден кийин азыр эми жаңы толкун жок да. Алардын алды жетекчи болуп калды, мисалы. Бир катар жетекчи болуп кетишти дагы. Мисалы Султан Каназаров жетекчи болду, Жанар Акаев депутат болду. Андан кийин ошондой команда жок. Ал бир. Экинчиден Азаттыкта азыр жанагы кемпирлер иштеп калды да эми мындай алганда жалаң. Анан таарынтып албайсызбы? Эми кандай эми биз ушул кыргыздар бири-бирибиздин көңүлүбүздү карап, анан баягыда чайын ичкен элем да, экөөбүз ошондо ушинтик эле да деп жүрүп, ушул күнгө келгенбиз да бардыгыбызчы. Ушинтип бири-бирибизден карыз боло бербейли. Эми эмне болсо ошол маалда актуалдуу болгон. Актуалдуу учурунда мен ал жерде иштегенмин, айлык алганмын. Мен ал жака ошого жараша мен күчүмдү бердим, өмүрүмдү бердим дегендей. Анан ошол кездеги жетекчилер, азыркы деле жетекчилер. Почему-то Кыргызстанда ушу жетекчилердин өмүрү узун болот өтө элечи. Муундар алмашып кете берет, жетекчилер алмашпайт. Ошон үчүн мен азыр жанагы эмени өзүбүздүн ошол Венера Жуматаеваны деле. Мында карасаң эмеде ошол 13 жыл болуптур ошол жетекчи болуп келгенине. Анан бир катар келип кайра дагы барып отуруп алып, ошого окшогон нерселерин угуп мен өзүмчө эме болдум. Мындай туура эмес да дейм да менчи. Эми туура эмес. Анан ал нерсени жиндиликке салып, омбу-домбу манерасына салып ыдырыс айтпаса ким айтат аны? Акыр бирөө айтыш керек дейм. Анан ал жерде диктатор катын болуп отура бериштин, андан Азаттык утпайт да. Андан эл утпайт. Дайыма ушинтип баягы бир нече кишинин кызыкчылыгы үчүн, бир нече кишинин жанагы кандай десем, ошолордун мындай бир каалоосуна бүтүндөй эл ошодон көз каранды болуп отура бербеш керек да. Ал Азаттык болду. Азаттыкты ким каржылап атат? Америка каржылап атат, туура. А бирок Америка эмне деп каржылап атат? Ал жерде мындай демократиялык принциптер сакталсын, демократиялык жанагы баалуулуктар сакталсын деп. Макул, жакшы экен. А демократиялык баалуулуктарды анда кылбайлыбы анда? Мисалы Азаттык элдин бардыгын өзү сындайт, эме деп. Мына бул диктатор болуп отуруп алды, ушунча жылдан бери кызматта отурат деп. Антип Азаттык башканы сындайт. А бирок Азаттыкты ким сындайт антип? Азаттыктын өзүнүн деле жетекчиси 13 жылдан бери отуруп атпайбы? Анан жалаң тиши жок адамдарды алып келип туруп Азаттыкка жетекчи кылып алып келип атпайбы? Азаттык деген ал каалайбызбы, каалабайбызбы, бул журналист бейтарап болсун, тиги бу дейт. Бейтарап болмоктон бале болгон күндө дагы журналисттин тиши болуш керек да. Барып туруп ошол баягы мындай бир эң курч темаларга тиш сала ала турган дух болуш керек да. И ошол духтун бардыгын өлтүрүп, жалаң тил алчак, жалаң кол балат, жалаң баягы жумшак адамдарды баягы жетекчилик өзүнүн айланасына топтоп эле ошолорду гана алып келип, ошолорду гана көтөрүп, анан ортодо мындай бир чындап күрөшө турган, бир жерде мындай өзүнүн позициясын айта турган, элди бир жакшы өзүнүн чындыгы үчүн күрөшө турган, элдин көзүн ачып сала турган жаштарды дагы колдош керек да, ал жерде ошолор дагы иштеш керек да. Анан кийин жалаң эле жетекчиге ким жакса, жетекчинин тилин ким алса, жетекчиге ким сын айтпаса, жетекчиге ким көбүрөөк кошомат кылып турса, ошол кошоматчылыктын атаандаштыгы болбош керек да ал жер. Ал жер жанагы жаңы ойлордун атаандаштыгы болуш керек, жаңы баалуулуктардын атаандаштыгы болуш керек. Ал жер мындай демократиялык, мындай бир баалуулуктардын атаандаштыгы болуш керек. Мен ал жерден азыр тилекке каршы ошол нерселерди көрбөй калдым да, ошон үчүн айтам. Азаттык биринчиден бул картайды. Эми картайса эле аны жаап салыш керек дегенден алыспын, бирок Азаттык кечеги ошол жабылыш керек, ачылыш керек деп аткандан уламайтын да. Жабылса керек. Аны жабылса эч нерсе болбойт. Жок, азыр жабылбадыбы, демек каналмаш керек. А эгерде ошондой болуп тура турган болсо, демек жабылса жабып эле койсун. Анын эч нерсеси жок. Ал жердеги ошол такшалып калган журналисттер бар. Айбек Бийбосунов деген бар, Эрнест Нурматов деген бар. Кыскасы ошомундай уже белдүү эле журналист болуп калды. Бакыт Асанов бар. Ошолор өз-өзүнчө студия ачып, өз-өзүнчө медиаларды, өз-өзүнчө мындай бир жаңы бийиктиктерди
жаңы бир чоң медиаларды түптөп кетсе болбойбу? Болот. Ал болгондо дагы өзүздүк болот. Азыр мисалы азаттык жабылыш керекпи дейт. Жабылыш керек азаттык. Бирок качан жабылыш керек? Качан Кыргызстанда демократия болсо жабылат да. Анын негизги миссиясы демократияны орнотуу, мындай демократияга салым кошуу. Мисалы демократия орногон Латвия, Литва сыяктуу өлкөлөрдө деле мурда азаттык болгон. Бирок алар демократия орногондон кийин чыгып кетишкен да. Ошол сыяктуу болуп Кыргызстанда деле демократия орносо чыгып кетет. Негизи азаттык жабылсын деген сөз, Кыргызстанда демократия орносун деген сөз. Экөө синоним. Ал аны ажыратып түшүнбөшүбүз керек да. Кыргызстанда демократия орногон күнү азаттык чыгып кетет. Жакшы калыңыздар, биз миссиябызды аткардык, сиздерде демократия, сиздерде адам укугу сакталып атат деп чыгып кетет. Ошол күнгө жеттик дегенде чыгат, ошол күнү азаттык жабылат. Аны азаттыкты жабылсын деген сөз, демократия орносун деген сөз кайра айтам. Ал бир жагы. Экинчи жагы, эгерде жабылбаса, анда бир баягы кемпир чалдардын, анан баягы наркы кызматка барып, берки кызматка барып, наркынын босогосун сагалап, наркынын босогосун, ар партиянын босогосун сагалап, эч кимден өтпөй, жолу болбой келгендердин баягы запасной аэродрому болбош керек да. Ал жерде жаңы жаштардын, жаңы ошо тиштенген, кажынган, ошо жулунган жаштардын ордосу болуш керек. Алар келип туруп жаңы ойлорду, жаңы тунук ойлорду чачыратып, ушинтип элге жарыкты чачып туруш керек. Ошонун булагы болуш керек. Азаттыктан башка сиз кайсы массалык маалымат каражатын угуп же көрөсүз? Канааттануу менен дейинчи. Эми BBC-ни деле угам, бирок Кыргызстандыкынан ала турган болсок, BBC-ни угам, бирок BBC-де мындай аны көңүл ачыш үчүн уга турган болуп калды да BBC дагы. Себеби BBC-да өтө чоң мындай эмелер жок, өтө чоң Кыргызстанга байланыштуу өтө салмактуу материалдар жарыяланбайт. BBC ол мурдатан эле бийлик, урматтуу бийлик, биз силер менен урушпайбыз, кимин келсең ошонун менен дос болобуз, башка болобуз, тууган болобуз деп ушинтип ошол позициясын мурдатан эле айткан, билдирген. Бийлик ошого жараша мамиле кылат. Ким жакшы? BBC жакшы. Ким жакшы? BBC жакшы. Анан ошо деп. BBC-нин баяндоо тили, баяндоо ыкмалары абдан жакшы, профессионалдуулугу абдан жакшы. Бирок аны кайра эле баягы кыргызча кылып салбашыбыз керек да. Кайра эле кыргызда кылып баягы кошоматчылыктын смеси кылып салбашыбыз керек да. Кошоматчы медиа болбош керек. Ал мындай макул башка стиль менен айтсын, башка жол менен айтсын, бирок проблемаларды айтыш керек да, элдин көзүн ачып туруш керек да. Андай нерсеси жок. Тескерисинче азыр эми BBC-де дагы ошол туугандаштык, тууганчылык, туугандашып кеткен, кумовство жагынан чын-чынына келгенде BBC азаттыктан алда канча ашып түшөт өзү. BBC-ни эми трайбализм боюнча азаттыкты айыптап жүрүшөт. BBC трайбализмден ашып өтүп кумовствого жеткен. Накта тууганчылыкка жеткен. Ошол жагынан алганда биз эки СМИни дагы мындай бир жакшынакай жаралган, бир жакшынакай тамакты ошону да эптеп жей албай, ошого аны кошуп, муну кошуп, ошо анын дагы дамын кетирип өлтүргөнбүз да мындай кыргыздарчы. Башка масс медиаларчы, эркин масс медиалар дегендер эркинби чын эле? Мындай да таптакыр бир адамдын же болбосо бир бийликтин гана сөзүн сүйлөгөн медиага караганда макул сизге көз карандуу болгон бир СМИ болсун, мага көз карандуу болгон бир СМИ болсун, наркыга болсун. Бирок ошондо көп түрдүүлүк болот да жок дегенде. Көп түрдүүлүк дайыма жакшы да. Көп түрдүүлүктү Кудай өзү сүйөт. Ошон үчүн баардыгыбызды көп түрдүү кылып жараткан да. Гүлдүн көп түрүн жараткан, дарактын көп түрүн жараткан, жердин көп түрүн жараткан. Керек болсо суунун дагы түрү бар да. Ошол сыяктуу эле көп түрдүүлүктү Кудай сүйөт. Демек көп түрдүүлүккө орун бериш керек. Макул аныкы болсун, макул мунуку болсун, макул наркыныкы болсун. Бирок ошондо ойлорду мисалы бир эле мисалы мынау айталык мынау стол жөнүндө сүйлөшө турган болсок, ошол отургуч жөнүндө. Сиз башкача кылып айтасыз, мен башкача кылып айтам. Кыскасы маалымат толугураак болот. Мындан эл гана утат да. Мына сиз ошол азыр жакшы пикирлериңизди уктук да, массалык маалымат каражаттары жөнүндө, масс медиалар жөнүндө. Бирок соңку учурда өзүңүз мына коомдук телерадио компаниянын абдан курч сынга алдыңыз эле. Ал жака аябагандай бир чоң реформа керектигин айттыңыз эле. Эгерде сизге ошол эле КТРдин чылбырын берсе барат белеңиз? Жок. Эмне өзгөртө алат эле? Жок. Барбайт белеңиз? Барбайт элем. Себеби ишенип тапшырса да. Жок, ишенип тапшырган менен мындай да. КТРге азыр
КТРдин жетекчисинин үстүнөн 10 жетекчи турса керек азыр. Ак үйдөн чалат, көк үйдөн чалат, анан дагы бирөөсү чалат, анан дагы бирөөсү чалат. Сен эмнеге мынтип койбодуң? Мунун мынтип беришиң керек эле. Мунун эмнеге тартпадың деп. Мен антип андай жүктү өзүм алгым келбейт чындыгында. Мен ал жерге чыдабайм. Мен ал жерде ошо президент менен болсо да сырттан урушуп кетсем керек. оңойду. Сырттан вот ошону айтып атам. Сырттан андан көрө мен сырттан Атасы оңойду. Андан көрө барып оңдобойсуз. барып оңдогонго жол бербейт да. Ал жерде андай мүмкүнчүлүк жок да. Ал жерде айтып атпаймынбы, үстүңөн 10 кожоюн турат. Муну мынтип бер деп. Сенен билимдүүмүн, мен сенден ошол КТРди кантип башкарыш керек экен, мына мен билем деп. Анан ошол жерде анан иш болобу? Ал жерде иш болбойт, ал жерде пропаганда гана болот. КТР бул пропагандалык эле. КТР бул маалымат каражат эмес да. Ал пропагандалык канал, мындай болгондо. ЛТР дагы ошондой. Ал маалымат каражат эмес. Ал маалыматты бербейт. Азыркы саясий бийлик жөнүндө сурагым келип атат. Позицияңызды мына президенттин башкарып атканына Жапаров 3 жыл болду. Эмне өзгөрүүнү сезип атасыз? Мисалы, сиз атуу катары, жаран катары. Өзгөрүү жок эмес, бар. Суроо маселе жакшы жакабы, жаман жакабы дегендей. Анан мен жакшы жака өзгөрүү бар деп, эми мындай да, абсолюттук жакшылык и абсолюттук жамандык болбойт. Мисалы, Садыр Жапаров абсолюттук түрдө ал оң каармандагы эмес, абсолюттук терс каармандагы эмес. Ал өзүнүн күчүнө, өзүнүн буга чейинки ишенимине, өзүнүн ошол түшүнүгүнө, көз карашына жараша кылып аткан иштерин туура деп ойлойт. А бирок анын ал туура деп эсептеген ойлор, ошол кадамдар кимдир бирөө үчүн туура эмес болуп аткан болушу мүмкүн. Бирок эми ошон үчүн биз жалпылап айтабыз да. Жалпы алганда туура болуп атабы, туура эмес болуп атабы деп. Мисалы, мен азыр мынау кустурам деп аткан нерсенин кустурууну мен өзү туура көрөм, бирок анын азыркы методикасын, азыркы процедурасын, азыркы принцибин мен туура деп эсептебейм. Кустурса, мисалы, Грузиядагыдай кылып кустурса, мен макул дейт элем. Азыр бизде Грузиядагыдай болгон жок. Ошон үчүн ура деп атканда башка ошол кустурууну башкалар кантип ишке ашырган, алардыкы бизден жакшыраак болуптур да деп ошол жактарын бир аңдап койсок, ошо уралабай бир аз мындай карайт элек. Анан бул бийликтин жакшы жагы чапчаңдык экен. Мисалы, 30 жылдан бери патент деген система бар эле го, налогдо. Патентти эми чын-чынына келгенде Союзда салык системасы жок эле да. Анан аны убактылуу киргизишкен да. Эме депчи, жанагы ушу патентти киргизип туралы, анан убактылуу деп. Бир аз элден жыйнап туралы деп киргизген нерсе менен 32-33 жыл отурдук да. И булар ошону келди дагы алды. Буга чейинкилер ошо күчү жетпей, эрки жетпей аткан. А булар шарт алып туруп эле кассовый аппаратты киргизип салышты, ККМди киргизди. И бул эрдик, бул чындыгында. А кийинки келген президент, кийинки келе турган болсо, ага жол ачылат. Ал айтат, мурдагысы ошо киргизген экен, ушундай экен, мыйзам ушундай деп, анан ошону сүрүп кете берет. Бул жакшы нерсе. Анан жаман нерсеси айтып атпаймынбы, ошол мисалы ошол кустуризациясы мындай бир кызыктай болуп атат. Анан азыркы баягы мүлктөрдү тартып алып, жанагындай болгондору эртең кесепеттери ушул жакшы болбой калар бекен деп күтөм. Анан демократиялык эмелерден мисалы мындай калпчыны аралаш маалыматтар, мындай ошолордун кетип атканы, анан элге теңелип, элди басып эле ошол сен сүйлөбө деп баса бергендин дагы аягы жакшы болбойт деп ойлойм да. Ушул жактарынан алганда өтө начар. Анан кээ бир мындай чарбачылдык жактары, чапчаңдыгы, чечкиндүүлүгү жагынан алганда буларга анча-мынчасы буга чейинки 5 президенттин бири да жетпейт чапчаңдыгына. Буларга болгону мен айтам да, ошо. Буларга туура кеңеш берген, туура акыл айткан адам болсо, буларды аябай пайдаланып жакшы иштетсе болот экен деп ойлойм. Булар болгондо ким, президентпи же анын командасы? Азыркы бийлик деп эле коелу, азыркы команда да эми. Сизге бир кыска суроолорду даярдаганбыз, ошого жооп берсеңиз. Популярдуулук өзгөрттүбү сизде, жокпу? Билбейм, мен өзгөрүп каяка барат элем эми. Ошол эле боюнча. Ошондой эле. Кайсы блогерди көрөсүз? Мен көбүнчө Кацты көрөм, анан Пивоваровду көрөм. Кац менен Пивоваров. Орустардан. Кыргызстандан кимди көрөм? Кыргызстандан Ойлонуп калдыңыз ошо көргөндө. Эч ким жок. Стресстен кантип чыгасыз дегеле болосузбу?
Стресс болот да. Эки ай ушул жатып калам ушул. Жөн эле жата бересизби? Эми жок. Кээде ушул жөн эле жата берген дагы керек да, ушу жөн эле жатыш керек го дейм. Кээде жөн эле жатып каласың, баш көтөрө албай эле. Кандай кемчилигиңиз бар? Кемчилик толтурам энди. Мисалы? Ошол эле сиз айткан кээде эмоцияны контролдой албай, агрессия кылып жүргендерим, агрессивдүүлүк, ошо эмоцияны контролдобогондорум, анан ишенчектик, анан кээде кандай билбейм, мен адам катары абдан кемчилигим көп. Сапатыңыз кайсы анда макул? Жакшы сапатым мактанайынбы өзүмө туруп. Жакшы. Жакшы сапатым деле билбейм, эми кимдир бирөөгө Көңүлсүзбү жокпу? кимгедир ак көңүл, мен кимгедир жакпасам керек, билбейм эми. Ийгилик каалайм, Дырыс мырза. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Дагы эле сизден ушундай мындай күчтүү баягы иликтөөлөрдү күтөбүз. Анткени сиз ушул иликтөөлөрүңүз, ушул материалдарыңыз аркылуу мына коомду дагы тазалыкка үндөп, тарбиялап атасыз. Жардам берип атасыз. Сиз да бар болуңуз.